Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маегибизге көңүл бурабыз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Айдаралиев Медетбек Кубанбаевич биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Медетбек мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Бүгүн сизди студиябызга чакырганыбыздын себеби бизде көбүнчө көрөрмандарыбыз биздин ушул маанилүү маек берүүбүздү биздин мигранттар дагы интернет сайт аркылуу жакшы көрүп турушат. Ошолордун ичинен бир топ ушул миграцияга тиешелүү суроолор менен кайрылган жарандарыбыз көп. Негизи эле биздин ушул мамлекеттик миграция кызматында бүгүн эмне көйгөйлөр бар, эмне жетишпегендиктер бар, ошол боюнча коомчулукка азын улак кеп калып берсеңиз. Рахмат сиздерге дагы бүгүнкү маекке чакырып, ушул теманы көтөрүп, бир элге жакшы бир маалымат жеткирели деген максатта чакырыпсыңар. Аябай чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу миграция кызматы 2015-жылы ноябрь айында түзүлүп, дээрлик 2016 жылдын январь айынан баштап иштеп келип атат. Бул 2 жыл аралыгында ушул мамлекеттик кызмат өзүнө тиешелүү мыйзамдарды, өзүнө тиешелүү мыйзамдын алдындагы актыларды, жоолорду, инструкцияларды иштеп чыгып, бүгүнкү күнү ушул мыйзам тарабынан бир топ жумуштар аткарылды. Негизги саясат ушул биздин ички миграция жана сырткы миграцияны ушул программаны иштеп чыгып, негизги максат ушул биздин чет элде иштеп жүргөн жарандарыбызга, кайрылман этникалык кыргыздар багытында, качкындар багытында, иммиграция маселелери, чет өлкөдөн келген жарандардын маселелери, кыскасы ушуларды камтыган бир чоң бир тармакта. Миграция кызматы бүгүнкү күнү 8 мыйзам, 19 мыйзам алдындагы актылар менен иштейт. Мен 17-жылдын дээрлик январь айынан бери бул кызматты иштеп келип атам. Биз 2017-жылдын 4 айы, башталгыч 4 айы дээрлик биздин мыйзамдарда эмнелер жетишпейт, кайсыл дагы жаңы мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек, кайсыл мыйзамдарыбыз начар иштеп атат, кайсыл жоолорубуз турмушка шайкеш келбейт, дээрлик инвентаризация жасап чыктык. Ошонун негизинде биз өзүбүздүн ушул мыйзамдардагы подзаконный акттагы кемчиликтерди таап, ушул 2017-жылдын кийинки 6 айы дээрлик ушул негизги иштердин бири болду да. Андан сырткары көп жылдардан бери куру сөз болуп эле келип аткан мекендештер жөнүндө айтылып келип аткан бир топ сөздөр, бирок мындай турмушка эч кандай документальный эч нерсе жок болгон да. Ошол багытта быйыл бир топ маселени тактап жасадык. Мен атап айтканда, быйыл жакында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө миграция концепциясын 2040 жылга чейинки концепциясын бүтүрүп, өкмөттүн бекитүүсүнө киргиздик. Бул негизги миграция саясатын 40 жылга чейинки кандай саясат болуп, негизги багыттары аныкталды. Андан кийинки экинчи программа мекендештер жөнүндө программа бүткөрүлүп, азыр тоже өкмөттүн кароосунда турат. Бул мекендештерибиз менен биз мындан ары кандай иштейбиз? Конкреттүү. Мурдагыдай жалпы сөз эмес. Конкреттүү тил багытында кандай жардамдарды бере алабыз? Кыргыз улутунун салттарын кантип кармап калабыз? Анткени алар баары башка жерде жашап атышат да. Ал сөзсүз таасири болот да. Када салттарды унутушат биздин балдарыбыз, кыргыз тилин унутушат. Анан негизи алардын укуктары кандай кыйынчылыктар болуп атат, жашоо шарты дегенде кандай проблемалар бар, шунун баардыгын камтыган бир программа иштеп чыктык. Өкмөткө киргиздик. Бул премьер-министрибиз Сапар Жумакадович да бул маселе боюнча аябай мындай өзгөчө көңүл буруп, бизди колдоп атат деп айтсак болот да. Ал кишинин демилгеси менен азыр мекен карт деген проект баштадык. Бул мекен карт иштеп чыксак, мунун негизги мааниси биздин мекендештер Кыргызстанга келгенде кандай мындай мүмкүнчүлүктөрдү ала алышат.
Анткени Россияда бүгүнкү күнү жакшы иштеп бутуна турган жарандарыбыз көп, Кудайга миннатта шүгүр. Ошолор келгенде биз маселен Россиянын гражданствосын алса, келгенде как будто чет элдик катары калып калышып атпайбы. Ошондуктан аларга дагы биз кандай шарттарды түзүп беребиз. Мекен карттын негизги багыты ушул да. Ушундай чоң багытта иштер жүрүп, документтерибиз бүтүп, программалар өкмөттүн кароосуна киргиздик. Экинчи эң негизги маселе Бул азырынча колдоо алына элек, жөн эле сунуш болду. Бул бардык министрликтер макулдуктарын беришти, изучение кылышып. Өкмөт, мен ойлойм, бул программаны сөзсүз колдоо болот, анткени өкмөт башчыбыз өзү бул маселеди аябай колдоп атат. Анан дагы эң негизги маселе мына груз 200 боюнча. Көп жылдардан бери маселе болуп жүргөн. Бир 10дон ашык документ тапшырышкан, суммасы кеч төлөнгөн. Анан ал жакта биздин диаспора башчыларына, деги эле кыргыз жарандарына чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошондой мезгилдерде баягы оор иш түшкөндө адам башына ошо чогулушуп, каражат чогулушуп жөнөтүшүп жүргөн да, өздөрү эле. Эми ошону биротоло маселени чечүү максатында өкмөт башчыбыз Сапар Жумакадырович да бул маселени колдоду. Биз баягы 16 документтин баарын жок кылып, бюрократиялык системанын баарын жок кылып, 2 эле документ тапшырат кылып, 2 документ. Анан кийин азыр биздин сунуш боюнча бир груз версиге 50 000 сомдун өлчөмүндө чек коюп атабыз. Бул биринчиден мурун бир груз версиге орточо 30-35 миңге чейин акча төлөнүп жүрсө, азыр 50 000 коюп атабыз. Ал жерде судмед экспертизадан, жана синк жасаган, ар кандай табыт жасаган маселенин баарын кошуп чыгымдарын. Ошол биздин жарандарга чоң жардам болот деп ойлойбуз да. Бул жобону дагы бардык министрликтер колдоп беришти. Азыр өкмөттүн кароосуна кирди. Кудай буюрса, бир айдын ичинде бул маселе дагы чечилип калат. Андан кийин мына бүгүнкү күнү жалпы мен статистикалык маалымат айтканда, бүгүнкү күнү жалпы 700 миңден ашуун жарандарыбыз чет мамлекеттерде иштешип атат. Анын ичинде Евразиядын алкагында 700 миңге жакын. Бул Россия Федерациясы, Казакстан, ал эми Туркия мамлекетинде бүгүнкү күнү 25 миңге жакын жарандарыбыз, Кореяда 5 миңге жакын жарандарыбыз эмгектенишип атат. Алар боюнча негизги маалыматтарды биз уже тактадык. Бизге чындыгын айтканда экс-президентибиз Алмаз Шаршеновичтин баягы демилгеси менен Евразиске кирбедиби Кыргызстан. Ушунун өзү биздин ошол Россияда, Казакстанда иштеп жүргөн жарандарыбыз үчүн аябай чоң жакшы жактарын берди. Ыңгайлыктарын. Мен бүгүнкү күнү ачык айта алам, мен анткени Россия Федерациясында дээрлик көп областтарында биздин жарандар менен жолуктум. Казакстанда жолуктум. Биздин адистер постоянно барып кабар алышып, кандай проблемалар бар, изучение кылып турабыз. Ошондо Евразиске кирген биз үчүн 10 багытта биздин жарандарга жеңилдик алдык. Маселен айтканда, мурун 7 күн регистрация болсо, суроо мөөнөт, азыр 30 күн. Мурун патент, андан сырткары разрешение на работу, жумушка уруксат алуу деген маселелерде аябай чоң проблемалар болчу биздин жарандар үчүн. Азыр эмгек келишими менен гана иштешет. Башка эч кандай. Ушул жер кичине түшүнүксүз болуп калды. Мүмкүн документтерин 7 күндүн ичинде мурда жасап алса, азыр 30 күн, анын эмнеси ыңгайлуу, көп күн болуп калган турбайбы тескерисинче? Жок, регистрация. Мурун барганда 7 күн ичинде 7 күн ичинде эле бүтүш керек болчу, азыр эми 30 күн уруксат бар. Анан эмгек келишими менен иштеп барышты. Мурун жумушка уруксат алышып, ошо катарга турушуп, биздин маселе кыйналып жүргөн да. Кийинки маселе мурун налог 30% болгон. Азыр налог 13%. Россия Федерациясынын жарандары кандай налог төлөсө, биздики да ошондой төлөп. Диплом маселесинде мурун Евразиске киргенге чейин биздин дипломдор Россия Федерациясында или Евразиянын башка мамлекеттеринде жараган эмес. Азыр биздин дипломдор жарайт. Ушул сөзүңүзгө аралжы бир суроону кошуп кетейин. Бул биздин көрөрмандардан келди эле. Мурда ушул мамлекеттик миграция кызматы жаштар министрлиги менен бирдикте турган кезде бир сөз болду эле. Мисалы үчүн бизден чыгып бараткан жарандарды каттоодон өткөрүп,
мисалы сиз экөөбүздүн кесибиз врач болсо, бизге ошол жака алдын ала врачтык биздин кесибибизге жараша жумушту таап туруп, алар тизмени алдыга коюп, мына сен барсаң, сени Москванын бул бурчунда медик керек, бул жеринде керек деп туруп, өзү тандап жөнөтө турган бир шарт түзүп беребиз деген. Ага карабастан биз билишибизче бүгүнкү күндө көпчүлүк эле биздин жогорку билимдүү медиктерибиз, мугалимдерибиз ошол жакта корошуп барып, же болбосо бир кафелерде идиш жууп кызмат кылып жүргөндөр жөнүндө да бизде маалымат бар. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Ошол мезгилде андай сөздөр болсо керек, эми министрлик кылып, кайра мамлекеттик кызмат кылып, жоюлуп, мындай кыскартылып, ушинтип эле жүрөт да. Ошондуктан эми айрым мезгилдерде аткарылбай калышы мүмкүн. Бирок биздин бүгүнкү позициябыз мындай да. Ал жактагы жана кара тизме маселесинин бардыгы мыйзамсыз миграциянын айынан кара тизмеге кирет. Ал жерде мыйзам бузуулардын айынан кара тизмеге кирет. Ошондуктан эгерде биздин жарандар мыйзамдуу барса, эч кандай проблема жок. Муну өзүбүздүн жарандарыбыз айтып атат. Болгону мыйзамдуу барып, мыйзамдуу документтерди жасап, ошол жерде мыйзамын сактап жүрсө болду. Ошондуктан биз эмне шарт түзүп беришибиз керек да? Биз азыр Россиянын 4 областы менен келишим түздүк. Кайсыл жумуштар бар? Эмгек акысы кандай шарттары бар? Кайсы кесип керек? Жатаканасы менен камсыз болобу, тамак ашы менен камсыз болобу, бардык шарттарын бизге беришет. Азыр Корея мамлекети менен ушул жумушту алып барып атабыз. Туркия мамлекети менен февралдын ортосунда жолугушуу болот. Биздин максат сиз айткан мыйзамдуу жөнөтүү да. Бирок биздин жарандарыбыз кайдыгерлик бир убактар болуп калат да. Маселен, агасы чакырып калат. Мага кел, бул жерде бир 3 ай иштеп, жакшы айлык кетип каласың деп. Анан алып барат, документтерди жасагандан ээринет. Анан барып мыйзамсыз документтер менен кирип, мыйзамсыз эмгек келишим жок жүрөт. 1 айдын ичинде кармала турган болсо, ал уже кара тизмеге кирет. Кара тизмеге кирет. Ошондуктан мен жарандарыбызга дайыма кайрылуу жасап атабыз. Өз укуктарын коргоп, өз укуктарын коргоп, мыйзамдуу барса проблема жок. Мына мен жогоруда айтып кетпедимби, жанакы мисалы үчүн ар бир кесиптин ээсине ошол жака өзүнүн кесибине ылайык жумуш таап берүү. Ал биздин ошо иштеп окуп 6 жыл окуп алган дипломдору текке кетпеш үчүн деп. Ушул маселени кайрадан жаңыртып, ошого бир атайын бир өзүнчө бир уюмдар түзүлүп, мисалы үчүн мен баргым келди Россияга, мен ошол жерге барып кайрылып, ошол пунктка менин кесибим мугалим, мен барып ошо Россияга мугалим болот элем дегенде, анда сага тиешелүү бул жерде жумуштар бар, кайсынысына барасың деп. Кетип жатканда дагы бир мен өткөндө дагы Аскат Алиевди чакырып алып ушул жөнүндө түшүндүрдүм эле. Сиз жогоруда туура айтып кеттиңиз. Биздин жарандар өз укуктарын кандай барышат, ал жерге барганда алар конокпу, же кандай ошо Россиянын ичинде эмнелерге өздөрүнүн укуктары бар, эчтекени билбестен эле барышат дагы, андан кийин ал жакка барып бир туура эмес нерселерди жасап, жана сиз айткан кара тизмеге түшүп жатышпайбы? Ошон үчүн бул жерден кетип жатканда сен Россияга барасың, киргенден кийин сен 30 күн жүргөнгө укугуң бар. 30 күнүн ичинде өзүңө тиешелүү бул документтерди даярдашың керек. Андан кийин сен ал жерде толук кандуу өзүңө жумуш издеп жашап жүргөнгө укугуң бар деген бир түшүнүктөрдү бере турган бизде бир атайын бир пункт дейбизби, же болбосо бир каттоо бөлүмдөр дейбизби, ошондойлор бизде жок да. Мисалы үчүн мүмкүн ошону эле аэропортто бизде жок да. Мисалы үчүн аэропортто кетип жатат бизде бир топ, айталы 20 жаран кетип жатат. Алар алдын ала регистрацияга келишти. Келгенде ошол жерден бирөө туруп, силер ким биринчи баратат Россияга? Мен баратам деп алар айтышат. Андан кийин силер билесиңерби, кандай жол менен баратасыңар? Ал жакка барганда эмне кыласыңар деп бир 10-15 мүнөттүк түшүндүрмө иштерин жүргүзүү. Бизде эң негизги катабыз эле ушул болуп эле, анан кийин тияка барып киргенден кийин өз укуктарын коргой албай калып жатышат да. Ушул жагына кандай көңүл бурсак болот? Бул багытта мен көңүл буруп, конкреттүү болуп аткан иштерди айтып берейин. Биринчиден, маалымат тармагы, ушул биздин жарандарга маалымат жеткирүү тармагы бул эң негизги багыт да. Сиз айткандай, адам маалыматтуу болсо, мыйзамдарды билсе, кантип кириш керек, кандай документтерди толтуруш керек, кантип жүрүш керек билсе, ал уже ал жакта проблемасы жок жашайт да. Ошондуктан биз аэропорттордо, Манас аэропорту, Ош аэропортунда, областтык өкүлчүлүктөрдө электронный терминал бар. Ошол терминалды барып ачып, ошол терминалда, допустим, Россия деп ачса, Россиянын ичиндеги мыйзамдар,
кайсыл документтер менен кириш керек, кандай бардыгы бар да. Даже өкүлчүлүктүн, биздин өкүлчүлүктүн, элчиликтин, даже диаспоралардын адрестерине чейин киргизилген. Эгерде бир проблема болуп калса, кимге кайрылыш керек? Ошону дагы кээ бир мезгилдерде окушпайт. Экинчиден, азыркы мобилдүү телефондордо мигранттын күндөлүгү деген жаңы проект кирди. Эгерде ошол жерден өзүнүн ачып туруп эле ошол жерден окуп алса деле маалымат алса. Эң негизгиси, Алмаз Шаршенович май айында былтыр Москвага барганда биздин жарандар менен жолукканбыз да. Ошондо маселе коюшкан, бир бизге китепче чыгарып берсеңиздер депчи. Анан ошо кишинин тапшырмасы менен мен келип, биз азыр 40 миңге жакын чыгарып. Ал жаңы даяр болуп атат, э? Жок, даярдалып уже таратып атабыз. Сиз айткан как раз самолетторго барып, бизде маалымат борборунун адистери бар. Ошолор барып, самолетторго кетип аткан жарандарга жумуш менен кетип атам дегендерге ошол китепчени таркатып. Периодически. А так, нол маалымат тармагында ушундай иштер жүрүп атат, бул конкреттүү иштер. Андан сырткары бизде маалымат, атайын маалымат борбору бар да. Ошол жерге келип адам өзүн кара тизмеден качан чыгат, кайсыл жумуштар бар, кандай кылып барыш керек, келсе толугу менен биз информация бергенге мүмкүнчүлүк бар. Биздин номерлерибизге чейин бүт бардык жерлерге жеткирдик. Бүгүнкү күнү биз примерно 2017 жылы 10 миңден ашуун адам консультация алышты. Бирок ошол эле мезгилде жанагындай фактылар да бар да. Мындай чакыруу менен түз эле кетип калат. Түз кетип калышат, Ошол маселелерде проблемалар бар. Дагы бизде бир нече жолу болду бул нерсе. Мисалы, өзүнүн 18 жашча элек жарандарыбыз 14-13 жашта ошол жакка барып, бала багычуу же болбосо үй жыйноочу болуп иштегени барып, ошол жактан казы болуп калган учурлар болду. Ошондо карап көрсө, ал деген эч качан ата энесинин кароосуз эле бир тууган эжесиникине же болбосо байкесиникине барып иштеп аткандыгы белгилүү болду. Биздин ушул 18 чыга элек жарандарыбызды кантип биз каттоодон өткөрүп, кимдин карамагында кетип атат деп көз салсак болот? Бул өзү биринчи маселе, балдар жөнүндө кодекс бар да, кабыл алынган. Менимче ошо 12-жылдарда, 13-жылдарда балдар жөнүндө кодекс кабыл алынган. Ошол кодексте конкреттүү ыйгарым укуктуу органдар бар. Бул местный администрацияларда атайын ушул комиссия бар да. Жаш балдар менен иштөө боюнча комиссия бар. Алардын укуктарын коргоо, аларга шарт түзүү, кароосуз калган балдар менен иштөө, жанагындай сиз айткан балдар менен иштөө деген атайын комиссия бар да. Ушул комиссиянын ишин жандандырыш керек. Анан көп мезгилдерде жанагы бала багуу, асырап алуу эле маселени карап коюшат дагы. Анан калган маселе калып калып атпайбы? Биздин жергиликтүү айыл өкмөттөр ошо баланын чет жакка чыгып кеткени жөнүндө маалыматы болуш керек аларда. Бул сөзсүз болуш керек. Жетекчи болгондон кийин кандай шарт, кандай, кайсы үй бүлөнүн шарты кандай, кимдин баласы кароосуз калып атат, бул боюнча эми айыл башчы деген бар. Бардыгы ситуацияны билип туруш керек да. Чем экономикага караганда дагы бул маселени биринчи караш керек да. Бул атайын ыйгарым укуктуу органдар бар. Ошолор көтөрүш керек. Менимче МВДнын тармагында дагы ушул атайын жашы жетелек балдар менен иштөө. Социалдык жактан өнүктүрүү министрлиги, жергиликтүү бийликтер атайын мыйзамда бекитилген да. Биз миграция кызматы ошол биздин чет элде жарандардын шартын билген кызмат катары биз сунуштарыбызды беребиз. Бүгүнкү күнү ситуация мындай кылып оңдосо болот деп биз сунуштарыбызды беребиз. А негизги аткаруучу ыйгарым укуктуу органдар бар. Анан бизде дагы бир келген суроо бар эле. Бул жерде биз жакында көчүп келген Памирдеги жердештерибиз жөнүндө айтылат экен. Алар биздин мамлекетке мигрант катары кириштиби же болбосо ушул бизге келген күндөн баштап ал биздин жаран катары катталып калып калабы? Анткени алар буга чейин биздин тизмеде жок эле да деп бирөө кызыккан экен. Ошого да жооп берип койсоңуз. Памирден келген биздин кыргыз туугандар бүгүнкү күнү жалпы абал жакшы. Аларды биз көчүрүп келүү деген максат койгон эмеспиз. Биз балдарын окутуу жөнүндө. Анткени алар айтып атат, эми биз мейли дейт, ушунча жашадык. Ал жерге көнүп калышкан, биз жашайбыз дейт, проблема жок. Биздин балдар келечекте билим алып калсын, мектеп болбосо, больница болбосо деп ошол балдарды окутуу бул биринчи максат да.
Ошондуктан бүгүн келген балдарды мен ыраазы болом. Барып мен Нарынга барып өзүм балдар менен көрүп сүйлөшүп келдик. Вице-премьер Чолпон Алина барына. Балдардын аябай аракети жакшы. Уже кыргыз тилин, орус тилин окуп үйрөнүшүп, жазуулары дагы бир топ жакшы болуп калыптыр да. Чоң эле балдар. Биз келечекте ошолордун балдарын окутуу үчүн чоң жардам беришибиз керек да. Экинчиден, ата-энелери бир 5-6 үй бүлөнүн ата-энелери келди, анткени балдары жашта. Сөзсүз бирөө караш керек. Баланын жанында ата-энеси болуш керек. Алар ошол максатта келди. Аларды көчүрүп келүү жөнүндө маселе жок. Балдарды окутуу. Булар эгерде мындай калса, бул мамлекеттер аралык, ички иштер, сырткы министрлик, сырткы иштер ушул боюнча сүйлөшүүлөрдөн кийин гана каралышы мүмкүн. Бүгүн максат балдарды окутуу. Негизги максат. Маегиңизге чоң рахмат, Медетбек мырза. Мына биз чындыгында ушул миграция кызматына тиешелүү суроолорду айтып отурсак, буга биз кененирээк бир 2 сааттык убакыт керек экен. Биздин убактыбыз болгону эле 20 мүнөт. Мен негизи эле ушул сиз төрагалык кылган ушу миграция кызматына кайрылып кетмекмин. Мындан ары дагы жеке өзүңүз боло албаса дагы ушу миграцияга тиешелүү кызматкерлериңиз келип биздин эфир аркылуу эфирибиз бекер эле. Анткени деген биз сыртка чыгып жаткан булар биздин жарандар, биз жалпыбыз бир эле ушу миграция кызматы же болбосо МВД же болбосо социалдык тармак булардын укугун түшүндүрүп коргош керек деп эмес. Биз ар бир кыргыздын жараны ошолордун ал жакка барып эч кандай кордук көрбөсүнө жардам берүүгө милдеттүүбүз деп ойлойм. Ошондой эле биз массалык маалымат каражаты мындан ары да келип тийиштүү кызматчыларыңыз ошол боюнча биздин жарандарга көбүрөөк маалымат берип турса жакшы болмок. Маегиңизге дагы бир жолу чоң рахмат. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин бөлүм башчылары бардыгы жаш адистер келди. Бардыгы грамотный балдарыбыз, уже мыйзам жазуу боюнча бардык тармакта уже жакшы ишкетип атат. Ошондуктан мен дагы ушул убакыттан пайдаланып кайрылат элем да. Эгерде ошол жака барып иштеймин деген жарандар болсо, бизде бекер кызмат көрсөтүү, консультация. Биз бардыгын окутуп, үйрөтүп беребиз кыска аралыктын ичинде. 2 сааттын ичинде деле адам көп нерсени алса болот да. Ошондуктан жанагындай мыйзамсыз барып, проблема кылып жаратып, кара тизмеге түшүп, проблема жараткандан көрө ушул жерден бир 2 сааттык убактысын аябай биздин маалымат борборго келип маалымат алып кетсе, мыйзамдуу барса, биздин кийинки келечеги жакшы болот. Сөзүңүзгө ыраазы. Ушул да көбүнчө бизден деген элет жеринен кетип жатат мигранттар. Ошого байланышып бул нерсени ар бир айыл өкмөткө каттатып, айыл өкмөттөн алдын ала кулактандырып, кимде ким Москвага же болбосо биздин өлкөдөн сыртка чыгып баратса, алдын ала айыл өкмөткө келип бир сыйра маалымат алсын деген нерсени бериш керек дагы. Ошол айыл өкмөттө атайын бир адамды отургузуп туруп, мен өткөндө ал жөнүндө да айтып кеттим эле. Азыр бизде пенсияда мугалимдер абдан көп. Мугалимдер алар жеткиликтүү түшүндүрөт. Ушу бирден адамды көп болсо бир 10 000 сом зарплатаны коюп берип туруп эле сыртка чыгып жаткан мигранттар маалымат алып кеткиле деп, ал сен барасың, мындай документтерди толтурасың, мынча күндүн ичинде бүтүрөсүң деп бир жергиликтүү айыл өкмөттөр берип турса да жакшы болмок. Анткени Нарындан, Баткенден атайын сиздердин бул жакка келип, Бишкекке келип маалымат алайын дегендер анча көп эле бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Маегиңизге дагы бир жолу чоң рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге кыргыз өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Айдаралиев Медетбек Кубанбаевич келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.